Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Демек, ар бир ооруну бул майда микроорганизм чакырат да. Мына азыркы сасык тумоону вирустар чакырат. Албетте, вирустар ар бир оорунун өзүнүн вирусу бар. Грипти чакырабы, теге парагрипти чакырабы, аденовирус болобу, мыногу жана башка инфекционный оорулардын бардыгын бул дифтерия, кур деги эле инфекционный ооруларды булар вирустар чакырат. Демек, биз эң негизгиси бизди эмне үчүн ооруп калдык? Эмне үчүн биз ооруп калдык? Эмне үчүн биз ошол кайсы микроорганизм менен күрөшүшүбүз керек, ошону билишибиз керек да. Азыркы мезгилдеги сасык тумоону, албетте, бүгүнкү күnkү сасык тумоону метапневмовирус деп айтып атышат. Бул социалдык желилерде да ушундай деп айтылып келип атат. Деги эле, значит, метапневмовирус дегенден кийин демек ушул ооруну вирус чакырып атат экен. Мен дайым айтып келем, урматтуу мекендештер, бизде 5 микроорганизм бизге кирип жашаганга аракет кылат. Булар вирустар, паразиттин тукумчалары, жөнөкөйлөр, грипкилер, анан микробдор. Мына ушул 5өөнүн ичинен кимиси көбөйүп кетишкен болсо, ошол менен ооруй берет. Мисалы, организмдин ичине микроб кирген болсо, значит, ал микроб менен ошол микроб чакырат дагы, ошо микроб чакырган оору менен ооруй берет. Кимде грипки көп болсо, значит, ошо грипки кайсы бир органга, көбүрөөк ичегилерге жайгашып алып туруп, ал ошол органдарды кыйнай берет. Азыркы мезгилде демек сасык тумоону вирустар чакырып атат экен. Ошол вирустун атын метапневмовирус деп коюптур. Эми вирусту эң негизгиси, урматтуу мекендештер, башында айтып кетейин, вирусту эч качан антибиотик өлтүрбөйт. Антибиотик алам деп аракет кылбаш керек. Антибиотик деген сөз бул микроб, мен айткан 5 микроорганизмден мына микробду гана өлтүрөт. А вируска противовирусный деген ичиш керек. А дүйнө жүзүндө противовирусный таблетка жок. Вирус эчтеке өлтүрө албайт. Вирус менен биз кантип күрөшөт экенбиз? Вирус менен биз ал киргенге чейин өзүбүздү профилактика кылышыбыз керек. Эмне кылышыбыз керек? Күнүгө эртең туруп, мурунду туздуу суу менен чайкайбызбы, сода суу менен чайкайбызбы, перекис суу менен чайкайбызбы? Демек, мен перекис суу деп аткандан кийин, урматтуу мекендештер, ошол сууга перексти кошуп мурдуңузду чайкаңыз деген сөз. Демек, алар бизге дем алган үчүн мурун аркылуу кирип атпайбы? Ооз аркылуу кириши мүмкүн, көз былжыр аркылуу кириши мүмкүн. Демек, биз алар кирип аткан жолдорду биз ошол жакты щелочь деген демеге сырдага, чөйрөгө айландырып турушубуз керек экен да. Ушул мен айткан 5 микроорганизм бардыгы щелочь деген сырдада жашабайт, щелочь деген чөйрөдө жашабайт. Демек, биз перекис суу менен мурдубузду чайкайбызбы, сода менен чайкайбызбы, туздуу менен суу менен чайкайбызбы? Булар щелочь суу болот экен дагы. Биз алар кирип аткан жолдорду даярдап турсак, алар киргенде бизге дальше кетпей калат экен. Мындан тышкары, албетте, мен альтернативдүү медицинанын врачы болгондуктан, мен дайыма профессор Неумывакиндин, мындан башка дагы ушул Неумывакиндин окуучуларынын ыкмаларын колдогон профессорлор менен, көбүрөөк ошолор менен байланышып, ошолордон сабак алган үчүн мен натуралдык ыкма менен гана дарылангыла деп көбүрөөк айтып келем. Демек, натуралдык ыкмаларга биз эң биринчи профилактикага, ошол мурун көңдөй, ооз көңдөй болобу, көз болобу, демек бизге кире турган жолдорду профилактика кылат экенбиз. Экинчиси, биз организмди суу менен кан тамырдын ичин ошол щелочь чөйрөгө айландырып турушубуз керек. Кан тамырдын ичи дайыма щелочь чөйрөдө турса, эмне кирип кетсе да, биз ошол успеть этпей калып, бизге ал кирип кеткен болсо, ал эми барып туруп канга кирет да. Демек, биз канды дагы щелочка айландырып турсак, алар бизде жашабай калат экен. Кандай щелочка айландырыш үчүн ошол эле имбир суу болобу, лимон суу болобу, перекис суу болобу, сода суу болобу, чеснок суу болобу, мына 5 нерсени каалаган алыңызда иче бериңиз. Күнүгө кечинде термоска кайнак сууга бир бүдүр чеснокту майдалап, кааласаңыз 2 бүдүрдү аябай майдалап туруп, термоска салып, кайнак сууну куюп коюңуз. Эртең менен туруп ошону ичесиз.
эртең менен значит ооз көңдөйлөрүн чайкагандан кийин кааласаңыз мына ошол чеснок сууну ичип туруңуз. Эми мындан тышкары албетте чеснок суудан эгер жок мен чеснок суу мага жакпады десеңиз, анда перекс менен ичиңиз, анда соданы гастетиңиз. Мунун бардыгы албетте YouTube'да берилген. Кандай кылып ичиш керек, эмне кылыш керек. Кааласаңыз имбирди, мына кайнак сууга имбирди демдеп коюп коюңуз да эртең кечке ошол сууну ичиңиз. Демек, сууну кандай өлчөмдө ичиш керек? Ар бир адам өзүнүн килограммын 30га көбөйтүш керек. Эгер сиз 70 кило болгон болсоңуз, 30га көбөйтсөк 2 литр 100 мл болот. Сиз кечке ошол 2 литр 100 мл ичсеңиз, сиз үчүн кандын ичи шолот чөйрөгө айланып берет. Эми аны кандай кылып ичиш керек? Сөзсүз түрдө эртең мененки тамактын астында, түшкү тамактын астында, кечки тамактын астында ошол эчтекеси жок эле чала кайнатылган сууну ичесиз. Андан кийин тамактангандан кийин мына ушул 2 литр 100 мл уртап, мен айтам, многу 500 мл термос да. Ушу термосты 2 саат ичип бүтүшүңүз керек. Демек, сиз өтө көптөн эмес, ушул бир жутум же 2 жутумдан ичип турушуңуз керек. Ушинтип сиз муну 2 саатта түгөтөт экенсиз. 2 саатта жарым литр түгөтөсүз, 2 саатта жарым литр түгөтөсүз, 2 саатта жарым литр түгөтөсүз. Ошентип сиз демеңизге жараша, килограммыңызга жараша ошону бүтүргөндөн кийин, демек сиз каныңызды щелочка айландырып салган үчүн сизге жаныңызга келип бирөө чүчкүрсө дагы, сизге кирген вирус каныңыз щелочто болуп турган болсо, значит ал сизде жашабай калат дагы, сиз азыркы сосук тумоо менен оорубай калат экенсиз. Демек, бул экинчиси экен. Биринчиси ооз көңдөйлөрүн, бурун эме кылышыбыз керек, тазалап турушубуз керек экен. Экинчиси каныбызды щелочко айландырып турушубуз керек. Эми үчүнчүсү ичкен тамагыбызды жөндөшүбүз керек. Албетте, адам ооруп аткандан кийин ал күчтүү тамакты иче албайт да. Демек, организм жеңил тамакты сурап калат. Организмге жеңил тамакты беришибиз керек. Жеңил тамак оңой сиңет. Анан ошо тамактын дагы щелоч боло турган, кандын сиңгенден кийин кандын ичинде канды щелочко айландыра турган гана тамактарды ичип турушубуз керек экен. Булар албетте сууга бышылган тамактар экен. Сууга бышылган күрүч болобу, сууга бышылган гречка болобу, таруу болобу, ашкабакты сууга бышырып ичесизби, кайнатылган шорпу ичесизби? Ушунун бардыгы кандын ичин кычкыл чөйрө кылбастан щелоч чөйрө кылып берген үчүн бизге кирген сосук тумоонун вирусу бизде жашабай калат экен. Эми көбүнчө менден сурашат да, кыргыздын улуттук тамактарын жесек болобу? Албетте болот. Эмне үчүн кыргыздар куйрук жедирген? Куйрук бул щелоч. Урматтуу мекендештер, ушуну кулаңыздарга түйүп алыңыздар. Кыргыздын койдун куйругу бул щелоч болуп саналат. Анан өпкөнүн клеткалары көбүнчө май менен тамактанган үчүн май негизги составын, өпкөнүн клеткалары негизги составын майдан турган үчүн кыргыздар илгери жөтөлүп калса куйрукту сордурган, куйрукту жедирген. Демек, куйрук бул щелоч экен дагы бизди ар түрдүү вирустан сактайт экен. Албетте, муну күнүгө жей албайсыз, күнүгө жесе дагы биздин организмибиз, биздин ашказаныбыз ага ылайыкташтырылган эмес. Эми ушул жерде да урматтуу мекендештер, жакшылап ушуну көңүлүңүздөргө түйүп коюңуздар. Ашказандын ичиндеги клеткалар бардык тамакты 4 күндө бир сиңирет. Сиз бүгүн куйрукту жедиңиз. Ал ашказандан чыккан, ашказандын согун чыгарган клеткалар сокту чыгарып, куйрукту эритип берет экен дагы, ошол клеткалар өлүп калат экен. Ал 4-күнү гана пайда болот экен. Демек, сиз тамакты 4 күндө бир алмаштырып турат экенсиз. Куйрукту 4 күндө бир жей бериңиз. Жылкынын этин 4 күндө бир жей бериңиз. Койдун чорпосун 4 күндөн биринде жей бериңиз. Бүгүн горох суп ичкен болсоңуз, эртең кой шорпосун ичиңиз. Бүрсү күнү балык жеңиз, наркы күнү овощной суп ичиңиз. Көрдүңүзбү? 4 күндө бир тамакты алмаштырып туруу бул бизге келип аткан вирустан сактануу болуп саналат. Эмне үчүн биз вирус кирип калгандан кийин эле ызылда бала чакабызды көтөрүп алып турган, өзүбүздү эсибизди ооп жыгылгандан кийин үйдөгүлөр насылкага салып больницага алып барып калганын кереги жок. Адам биринчи профилактика менен заниматься этиш керек. Демек, сиз оорубай калыш үчүн организмиңизди дайыма щелочто кармап жүргөн болсоңуз, сизге любой вирус киреби,
курт киреби, тукумчасы, башка киреби, кирип киреби, сиз аны жеңип кетет экенсиз. Мен дагы бир негизги ушул жерден кийинки дагы бир ыкма, бул эми тамактан кийинки, бул сиз нерв системасын туура кармап жүрүү. Эртең менен туруп эле сиз кече мага бирөө келип чүчкүрдү эле, мен азыр ошондон эми мен бүгүн ооруп калсам керек деп сиз мээге жаздыңызбы? Болду, сиздин иммундук системаңыз бардыгы ослабевает дейт, мындай коркуп калат, чочуп калат. Нервтер чочуп калганда бужуңдардын баары жырылып калат дагы. Болду, сиз ошол сөзсүз түрдө ал вирус ал кирген чын эле. Бирок сиз мага кирди, мен азыр сууларды ичип, өзүмдү кыймылдап, мен аны жеңип салам десеңиз, ал бизде жашабай калат. А качан сиз ооруп калат экенсиз? Сиз нерв системасын коркуу сезиминде, үркүү сезиминде, капа болуу сезиминде кармап турган болсоңуз, ал сизде жашап алат экен. Азыр фамилиясы эсиме чыгып турат, ошол илгери биздин бир улуу профессорлордун бирөөсү холера де вибрион деп коет да. Холера деген ооруну мындай кылганда, ошо стаканга ошол оорунун коргоо үчүн чакырып туруп, студенттерге айтканда, мына мен азыр ушуну ичем деген. Бирок мен оорубайм деген да. Оорубайм деп туруп, баягы холерный вибрионду ичкен, ал ооруган эмес. Эмне үчүн? Ал муну отключить койгон. Нерв системасын ал отключить койгон. Мен оорубайм деп. Көрдүңүзбү? Адам качан ооруп калат? Эң биринчи адам, мен ооруп калам, тиги ооруп калды, мен да ошондой ооруп каламбы? Апам ооруп калды, мен да ошондой ооруп каламбы? Коңшу келип түшкүрүп кетти, мен азыр вирус болуп каламбы? Тигинин баласы вирус болуп келди, мен азыр менин балама жугат, менин балам вирус болуп калабы? Демек, биз өзгөңдү тазалагандан мурун, тамакты жөндөгөндөн мурун, суу ичкенди үйрөнгөндөн мурун эң биринчи биз нерв системасын жакшы чыңалууда кармашыбыз керек экен да. Коркууда эмес, сонун чыңалууда. Мен эч качан оорубайм деген. Могу жерге мен айтам, могу жерге мындай кол коюп койгула дейм да, мындай бир өзөк коюп койгула дейм да. Мен оорубайм деген, могу жерге өзөк коюп койгула, сен эч качан оорубайсың деп айтам. Демек, азыркы вирустан коркуунун кереги жок экен. Ушул эле күнүмдүк үйдө эле колдоно турган нерселерди колдонушуңар керек экен. Эми албетте сиз температура болуп калдыңыз, сиз ушул мен айткандарды аткарбадыңыз, сиз көрүнгөн тамакты жеп, дагы бир эң жакшы ыкма бул кыймыл экен. Албетте сөзсүз түрдө эртең менен басып, көп кыймылдап, калайсыз бассейнге барыңыз, каласызбы, баняга барып тердейсизби, каласызбы, чуркайсызбы? Бул кыймыл дагы биздин организмдеги кереги жок шлактарды чыгарып салса, биздин организмибиз шлактан арылса, ал щелочь чөйрөгө айланып баштаганда да сиз оорубайт экенсиз. Эми албетте сиз эч кандай диетаны кармабадыңыз, эч кандай кыймылдабадыңыз, кечке сиз отуруп компьютер менен иштейсиз, отуруп алып эле көрүнгөндү жей бересиз. Сиздин организмиңиз кычкылга айланып калды дагы, сизге вирус кирди да, сиз ооруп калдыңыз. Эми эмне кылыш керек? Эми ошол эле нерсе, ошол эле ысык мен айткан, башында айткан ысык термоста сууларды иче бериңиз, төлкө суу менен ичиңиз. Кола, фанта, let's go болобу, башка болобу, фастфудтар болобу, эч качан сиздин организмиңизди кычкыл чөйрөгө айландырып бербейт, сиз жакшы болбой жата бересиз. Анан, конечно, ал вирус сиздин өпкөңүздүн клеткаларын, андан ары кетип кан менен барып дагы башка ичегинин клеткаларын баарын кыйнап койгондон кийин, анан албетте сиз мен өтө эле катуу ооруп калдым да, анан кийин антибиотик ала баштайсыз. Жок, ошондой деле антибиотик албай туруңуз, шашылбаңыз. Сиз натуралдык эле ошо чөптөрдү ичиңиз. Албетте чөптөр дагы ошо экиге бөлүнөт. Шоло чөптөр жана кычкыл чөптөр болуп бөлүнөт. Ошо шоло чөптөргө ошо мисалы ошол мен айткан, башында айткан лимон, имбир, перец, шулардын баары шолочко кирет. Ошол эле шолоч суулар иче берет экенсиз. Эми ушул мезгилде сиз ооруп калганда сөзсүз түрдө сиз үйдө жаткан болсоңуз ичегини тазалаңыз. Бул ичеги бизде ички ичегим ашказандан кийин ички ичеги жана жоончек экөө биригип, бирөөндө 6 метр, бирөөндө 10 метр, бирөөндө 12 метр. Ичегидеги керексиз нерселерди тазалап салуу организмди жеңилдетип берет дагы, кирген вирусту эртерээк кууп берет да. Сөзсүз түрдө жаш балаңыз бар, туулган баладан баштап 70-100гө чыккан апаңыз болобу, чоң атаңыз болобу, чоң энеңиз болобу, дегеле бардыңарга үйдө дайыма кружка эс марка турсун. Бул клизма жасай турган буюм. Значит, кружка эс марканы коюп койсуңар дагы,
сода суу менен же перекс суу менен же ромашка суу менен клизма жасайсыз. Кантип жасайсыз? Кечинде жатаарда 3 мал катарынан ошо 2 литр сууну коясыз. Канча кирген болсо ажатканага барып бошонуп келесиз, кайра келип жатасыз, дагы жасайт, дагы ажатканага барып келесиз, дагы жасайт. 3 жолу катарынан сизге клизма жасасын. Эми албетте 3 күндөн 6 күнгө чейин жасайсыз. Мына ошондо дагы сиз азыркы вирусту жеңип кетет экенсиз. Демек жакшы болуш үчүн тамакты эле жөндөбөстөн, сууну эле жөндөбөстөн, кыймыл, профилактика кылгандан дагы кошуп, нерсе кармоодон дагы кошуп туруп, бул биз ичегидеги керексиз бизде жаткан каловый камни деп коет. Ошо заңдар катып, мен эч бир ушунча адамдарды көрүп атам, эч бир адамдын ичегиси таза экенин көрө элекмин да. Ошо катып калган ичегиде заңдарды чыгаруу дагы бизге кирген вирус менен оңоюраак күрөшөт экенбиз. Эми албетте менин эң негизги менин методум бул висцерал массаж жана лимфа массаж деген 2 массаж менен иштеймин. Демек буларды мен YouTube'да бергенмин. Висцерал массаж деген урматтуу мекендештер мына ушул курсактагы органдарды түртүү деп аталат. Эң сонун сиздин мына бир эле азыркы вирус эмес, сиз бардык эле дүйнөдө 1100 оору бар, бардык оорудан арылам десеңиз, мен азыр башында айткан ыкмалардын баарын колдонуп, анан кийин сөзсүз түрдө күнүгө үйдө курсагыңызды басышыңыз керек. Мен дайым айтып келем, илгери биз ооруп калганыбызда айылда бир кемпир болчу эле. Бар ошо рабенеңе барып кел дейт эле, барсаң эле ичиңди кармап, киндиктериңдин тустарын кармалап, анан белиңдеги терини тартып, анан кийин тапылдатып бизди уруп койсо эле, биз сонун болуп кетип калат элек. Мына ошол методду профессор Александр Тимофеевич Агулов деген орустун кыйын альтернативдүү медицинанын профессору, Россияда 45 жыл мурун ушуну иштеп тапкан. Анын абдан сонун мынандай методдору бар. Мынакей ошол кишиден үйрөнүп келип, биз алар старославянский метод деп коет. Биз болсо курсакка массаж жасоо деп, мына ушул курсакка массаж менен заниматься этебиз. Температура жетип аткан болсоңуз, сууну абдан ичип, сууну иче берсеңиз эле тердейсиз. Температураңыз түшкөндөн кийин эле колуңуз бош болсо эле бир күндө 3 мал мына ошо орган, курсагыбызда турган органдардын бардыгын сиз кармалаңыз, түрткүлөңүз, кан тамырлар жакшы айлансын. Кан тамырдан тышкары мен дайым айтып келем, муну официалдуу медицинада көп көңүл бурбайт. Бул лимфа массаж, лимфа системасы деп аталат. Мына ошол лимфа системасынын, мынакей урматтуу мекендештер, адамда лимфа деген система бар. Бул эми кызыл, бул конечно кан тамак ташыган система, ал эми бул жашыл болсо лимфа системасы биздеги канализация болуп саналат да. Сизге вирус кирди, сизге жашап алды, ал ошол жакта жашап атат, кандын ичинде жашап атат, кандын ичинде тамактанды, кандын ичинде керексиз нерселердин баарын чыгарып салды. Сиздин каныңыз шоло чөйрөдөн кычкыл чөйрөгө айланып кетти да, анан сиз ооруп эле эч нерсе кыла албай эле жатасыз. Демек, ошол вирус жашап кетпеш үчүн биз канализацияны дагы тазалап турушубуз керек экен. Экинчи биздин методубуз курсакка массаж, висцерал массаждан тышкары бул лимфа массаж жасоо экен. Демек, адамды эки гана нерсе дайыма профилактикада кылат экен. Эгер ооруп калсаңыз, ошондон да чыгарат экен. Бул висцерал массаж жана лимфа массаж экен. Эми муну албетте бул 5-10 мүнөттүн ичинде түшүндүрүп бериш өтө кыйын. Мен муну YouTube'да бергенмин. Ачасыз, сиз өзүңүздөгү ушул канализацияны түртүш керек. Мен дайым айтып калам, сиздин үйүңүздө канализацияңыз толуп калса, сөзсүз түрдө сантехник чакырасыз да. Демек, сантехник биз өзүбүзгө, сантехник биз өзүбүз болот экенбиз. Эмне кылат экенбиз? Эң негизгиси биринчи ушул бездер, урматтуу мекендештер, ушул биздин канализациябыз агып барып туруп, мына ушул биздин акырек сөөктүн жанындагы веналарга куюлат да. Мынакей ушул денебиздеги бүт мусорлар мына буттун учунан барып бияка куюлат экен, колдун учунан барып бияка куюлат экен, баш жактан келип туруп бияка куюлат экен. Вена тамырларына куюлуп берет экен. Мына ошо вена тамырлары бу канализациядан, лимфа системасынан мусорларды алгандан кийин бөйрөккө жеткирип сыртка чыгарат экен, ичеги апарып заң кылып чыгарып берет экен.
Демек, урматтуу мекендештер, ушул азыркы вирустан кутулуш үчүн деле, жана башка оорудан деле кутулуш үчүн сиз сөзсүз түрдө ушул курсакка массаж жана лимфа массажды жасооңуз керек экен. Эми мындан тышкары денени сөзсүз түрдө кааласаңыз ванна бар болсо сууга жатыңыз, кааласаңыз ошол жака чөптөрдү салып туруп ошого жатыңыз. Терide эң көп лимфа системасы бар да. Ошо тери аркылуу дагы сизге кирген вирустун мусорларын, сизге кирип жашап аткан, өлүп калган вирустарды чыгарып салыш үчүн биздин заң чыккан системасы, сийдик чыккан системасы жана териден чыгып аткан терибиз үчөө жакшы иштеп турса, сиз бул ооруну оңой жеңип, эч кандай татаалдашуу, осложнение болбостон бул оорудан оңой кутуласыз деген ишенимдемин. Демек, ушунун баарын аткарасыз, сиздин ден соолугуңуз чың болот. Мен сиздерге ден соолук каалайм.